Президент Садыр Жапаров бүгүн Бишкек шаарындагы жылуулук электро борборунун калыбына келтирүү иштеринин жүрүшү менен таанышты. Борбор каладагы ЖЭБтин ишин тез арада калыбына келтирүү боюнча кечиктирилгис тапшырмалар берилди. Бардык тиешелүү кызматтар күчөтүлгөн режимде кызмат өтөөнү улантууда. Эскерте кетсек, 2-февралга караган түнү болжол менен саат 3-төрдө Бишкек ЖЭБте авария катталып, жабдуулар иштен чыккан. Алдын ала маалыматка караганда 5 адам жабыркап ооруканага түшкөн. Учурда ЖЭБтин кызматкерлери авариялык абалдын келип чыгуу себептерин аныктоо жана калыбына келтирүү боюнча аракеттерди көрүүдө. Бүгүн 2-февралда борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин Альянс фракциясынын депутаты Эмил Жамгырчиевди депутаттык ыйгарым укуктарынан мөөнөтүнөн мурда токтотту. Маалыматка ылайык, Эмил Жамгырчиев мандатын тапшыруу боюнча өзү арыз берген. Эскерте кетсек, 23-январда Бишкектин 1-май райондук соту Эмил Жамгырчиевдин бөгөт чарасын карап, аны 26-февралга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камакка алган. 10-январда парламент Эмил Жамгырчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксаат берген. Ага кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен иш козголгон. Тоолордо ашууларда көчкү жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Бишкек-Ошуна жолунда Төө ашууда, Чычкан Капчык айында, Ала Бел ашууларында көчкү жүрүү ыктымалы жогору. ӨКМ айдоочуларды жолго чыгаарда дөңгөлөк чынжырын, күрөк, ысык суу, жол азык, дары-дармек сыяктуу нерселерди ала жүрүүгө, унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты сактоого чакырат.